Ак кеме. 1975 Болот Шамшиев тарткан тасма. Ал кыргыз кинематографиясындагы кыргыз керемети аталган феноменден көрүнүктүү бир бөлүгү болуп саналат. Аталган тасманы жаратуучулардын алдында бир топ кыйынчылыктар турган. Алардын алдында татаал тапшырма бул көркөм чыгарманы экранга алып чыгуу. Анын жарымынан көбү бала тарабынан айтылган фантазиялардан, өткөн убакыттын окуялары жөнүндө уламыштардан жана жомоктордон турган. Ошол эле учурда сүйлөгөн буга эне сыяктуу элементтерди туура көрсөтүү жана оригиналдын маанилүү сценарийлерин сактап калуу керек болчу. 50 жыл өттү. Бирок кыргыз үй-бүлөлөрүнүн көпчүлүгүндө эч нерсе өзгөргөн жок деген мүшкүл ой кетпейт. Ошол эле зомбулук, көз карандысыздык жана руханий моралдык баалуулуктардагы жакырчылык. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы келечекти божомолдой билгенби? Автордун ойлору бүгүнкү күндө дагы өз күчүн жогото элекпи? Жана буга эне бизди кечирет деген үмүт барбы? Эгерде мурунку видео эсседе алгачкы мугалим тасмасын талдоодо негизинен китеп менен тасманы салыштырып келген болсок, бүгүнкү күндө бул керек болбойт. Анткени экрандаштыруу дээрлик толугу менен баштапкы чыгарманы чагылдырууга дал келди. Чыңгыз Төрөкулович Болот Төлөнөбич менен сценарийди иштеп жатканда негизги ойлорду сактап, бир нече детальдарды өзгөртүп, кээ бир каармандарга көбүрөөк экран убактысын берип, башка бирөөлөрүн эске алган эмес. Көпчүлүк көрүүчүлөрдүн эсинде ак кеме бул кичинекей сезимтал баланын чексиз зомбулуктан качып, өзү түзгөн калп дүйнөсүнө ар кандайча сүңгүп, акырында айланасындагы адилетсиздикке чыдабай, көлгө секирип өлүп калган окуя тууралуу чыгарма. Аналитикалык талдоо үчүн биз окуянын детальдарын эстешибиз керек. Ошондуктан тасманын сценарийи боюнча кыскача көз чаптырып, оригинал менен айырмачылыктарды байкоодон баштайлы. Тоолор ортосундагы коруктук аймакта 7 жашар Нургазы жана 6 чоң киши жашайт. Меркенчи Ороскул жана анын аялы Бекей Нургазыга жакын эже болуп эсептелет. Баланын чоң атасы Момун жана каардуу кемпири Карыз. Ошондой эле токойчунун үй-бүлөсү Сейдахмат жана анын аялы Гүлжамал. Баланын жашоосу эркин өтөт. Ага чоң атасы Момундан башка эч ким көңүл бурбайт жана таңдан кечке чейин ал тышта жүрүп, өзү үчүн дүйнөнү изилдеп жүрөт. Нургазынын жашоосунда кубанычтар аз эле. Ал дүрбү алып күзөтчү тоого чыгып, анын башынан ысык көлдү көрүп, чыныгы достору жок болгондуктан, тоонун тегерегиндеги таштар менен, булуттар менен, дүрбү менен жана чоң атасы берген портфель менен сүйлөшүп, өзүнө элестетилген досторду түзөт. Менден аткаланын атарым ба? Апам ушул атпайбы? Бирок бала тоого чыгып жатканда ал жөн гана көрүнүштөрдү көрүү үчүн эмес, ал айрым убактарда көрүнгөн ак кемени күтүп жүрөт. Баланын атасы матрос болгонун билип, анын ошол кемеде иштеп жатканын ойлоп, Нургазы өзүн балыкка айлантып, ак кемеге сүзүп барууну кыялданат. Болбосо, экөөбүз тең балык болуп, сууга кирип кетет элек. Ушундукту баары көрүп, таң калып, баланы курчаган чоңдор анын психикасын туура калыптануусуна эч кандай жардам бербейт. Ар бири өзүнүн жеке көйгөйлөрү менен алектенип, бир гана чоң атасы Момун корукта жашаган жалгыз адам баланы сүйөт. Баланын эжеси Бекей үйдүн жумуштары менен алектенет жана күйөөсү Ороскулдун зомбулугунда жашайт. Кемпир Карыз дайыма аны жазалайт. Өзүнүн ага өгөй небереси экенин байма-бай айтып, ага көңүл бурбайт. Ал эми токойчулар үй-бүлөсүнө келсек, алар үчүн баланын тагдыры таптакыр кызыксыз. Сейдахмат менен Гүлжамалдын образы тасмада бир аз өзгөртүлгөн болсо да, китепте ал ишке көнгөн, жамандыкка каршы чыкпаган адам болсо, бул жерде ал гитара менен жумуштан качып жүрөт. Ал эми Гүлжамал китепте дээрлик аталбайт. Тасмада болсо ал Нургазынын тарапташы болуп, анын күндөрүн бир аз көрктөндүрөт. Бирок жалпы алганда чоңдордун эч кимиси баланын тагдырына кызыктар эмес. Бирок анын чоң атасы аны жакшы көрөт. Чоң атасы баласына мектепке баруусун каалап портфель сатып берет. Күн сайын аны мектепке жеткирип, коргоп, ага кыргыз элдин жомокторун жана байыркы уламыштарын айтып берет. Айтматовдун өзгөчө көңүл буруучу уламыш тууралуу айталы. Уламыш боюнча өткөн доордо жер бетинде чөптөн токой көп. Кургак жерден суу көп болуп турган кезде улуу уруу кыргыз журту Энесай деген өзөндүн боюн жайлап турат. Бирин бири чаап алган, бирин бири талап алган жоокерчилик заман. Жана ал күнү кыргыз уруусу аза күтүп, эл атасы, журт эгеси, уруу башчысынын жерге берилүүсүндө куралсыз турган кыргыздарга душмандар кол салып,
Барын жок кылышкан. Энесайлык кыркуруу эл канча жоолашпасын, эл атасы каза таап, башына аза түшкөн күндөрдө бири-бирине кол салчу эмес. Бирок ал күнү салт бузулган. Ага карабастан бир кыз менен бала тирүү калат. Хан бул тууралуу угуп, бир кемпирге балдарды токойго алып барып, жок кылууну буйруган. Кемпир каршы чыга албай, ыйлаган балдарды сууга алып бара жатты. Жана ушул учурда алардын алдында буг эне пайда болуп, кемпирден 2 чүрпөнү ага берүүсүн өтүнгөн. Буларды эмне кыласың? Деп кызыгат майрык чаар жез кемпир. Адамдар эгиз музоомду атып өлтүрүштү. Балдарымдын ордуна бала издеп жүрөм деп жооп кайтарат буг эне. Сен жакшы ойлондуңбу, буг эне? Деп күлгөн майрык чаар жез кемпир. Булар адамдардын балдары. Чоңойгон соң сенин музоолоруңду да өлтүрүшөт. Чоңойгондо алар менин музоолорумду өлтүрүшпөйт, деген буг эне. Мен аларга эне болом. Алар менин балдарым болушат. Алар өздөрүнүн бир туугандарын кантип өлтүрүшмөгүлө. О, кеңпейил буг эне. Сен адамдарды билбесең керек. Деп башын чайкаган майрык чаар жез кемпир. Адамдар кайбирин эмес, бири-бирин аябайт. Маралдын умай энеси балдарды куткарып алып, алар чоңойгон соң үй бүлө болуп калышат. Ал эми буг эне аларды багып, жаш балдарына жардам берип жүрөт. Өздөрүнүн тун баласын буг эненин ысымы менен Бугубай деп аташат. Арадан жылдар өткөн соң, аларга таандык болгон бугу уруусу өз энеси менен атанын уулдарын атып, бугуга, маралга болгон аңчылыкты жандантып алышат. Буг эне жүрөгүн сыздатып, бул жерден кетип, кайра кайтып келбей турганын айтып ант берген. Момунчал өзүнүн баяндарында бир нече жолу балага, окурмандарга жана көрүүчүлөргө экологияны сактоонун маанилүүлүгүн, ыйык жаныбарларга урмат көрсөтүүнүн маанисин айтып, ар бир кыйылган эменди көрүп кайгырып, аларды 20-кылымда браконьерлердин кылмыш чордону болгондугун белгилейт. Ал маралдардын кайтып келгенин укканда сүйүнүп, балага бул кабарды дүкүлдөгөн үн менен айтып, аны менен бөлүшөт. Бала да Момунчалдын айткан аңгемелеринен табигатка болгон сүйүү жана жаныбарларга болгон урмат менен чоңойгондуктан бул кабарды угуп, маанилүүлүгүн түшүнөт. Бирок маралдардын кайтып келиши эч кандай жакшы жыйынтыктарга алып келген жок. Себеби ал аймакта дагы эле Орозкул сыяктуу адамдардын зордук-зомбулугу, адилетсиздик жана зулумдугу күчөп турган. Кыйынчылыктар жана бардык аракеттерге карабастан, табигаттын сакталуусу үчүн күрөшүп жаткан адамдар үчүн ал жактагы шарттар өзгөрбөйт. Башкы антагонист мергенчи Орозкул. Бул коруктун башчысы. Бийликке кумарланган, каардуу жаман адам. Эл арасында бар болгон бардык терс касиеттердин жыйындысы. Ал күн сайын аялы Бекейди анын атасынын көз алдында ур токмокко алат. Аны мураскер төрөп бере албаган үчүн күнөөлөп, өзүнүн бийлигин пайдаланып, жамандыкты жана таарыныштарын адамдардан чыгарат. Орозкул өксүп ыйлап, кайгы жана жамандык менен чөмүлгөндөй болот. Ал өмүргө эч нерсе калтырбай өтүп кетем деп өкүнүп, аялын күнөөлөп, аны өзүнүн жамандык жана өч алуу үчүн колдонууда. Мен сага көргөзөм деп ою менен аны жейт. Муштумун кысып, үнсүз жөтөлүп, ыйын сыртка чыгарбаганга аракет кылат. Ал билген мындай уулорун. Күн сайын ичкенде кайгыга жана ачуусуна кирип, ошол кезде өзүнүн аялына кол көтөрүүгө даяр болот. Ал катаал жана сөөк сезимин унутуп калган адам. Баш кылып кой Кудай, мен кай жеримден жаздым? Бул тияк катын. Сен элеби? Сен эле? Айтматов Орозкулду болгон жакшы сапаттан ажыратат. Ал чыныгы жамандык. Ал катаал, адам сыйлабаган, корукту өз өлкөсү катары көрүп, бардыгына азап көргөзгөн зөөкүр. Китепте Орозкулдун образын ашкерлеп көрсөтүү үчүн каармандын жамандык жактары байма-бай чагылдырылган. Ал эми баланын Орозкулга болгон жек көрүүсү жана анын өлүмүн каалоосу көрсөтүлгөн. Бирок тасмада бул образ бир аз жумшартылган. Авторлор дагы бир эпизод кошушкан. Анда Орозкул Гүлжамалды, Сейдахматтын жаш жубайын сүйүү камкордугун көрсөтүүгө аракет кылат. Гүлжамал! Кел бияка. Апа ар жака отурчу. Кел. Сен азыр бизге да бересиң. Башта. Орозкул баш ийбөөчүлүктү кабыл албайт. Жана Момунчал Нургазыны мектептен алып келүүгө үлгүрбөй бурулуп кеткен кезде, андан өч алууну көздөп, ал Момунчалды кыйнап ичирип, жумуштан айдайм деп коркутуп, аны маралды атууга мажбурлайт. Бала атасын ичип алып, маралды атып жатканын көргөндөн кийин, анын көөдөнү чыдабай, бүткүл курган дүйнөсү бузулат. Ата. Мен барым келет.
болдуму? Мектепке менеге. Мен балыкка барам. Ал мен кетем. Балық бол өзгөрөм да ак кемеге сүзүп барам деп айткан соң сууга чөмүлүп көпчүлүккө белгилүү болгондой андан ары жок болуп кетет. Албетте, биз ал бала чындап балыкка айландыбы? Акыры ак кемеге жетеби билбейбиз. Бирок бул чыгарманын оордугун эске алганда, анын жанры фантастика эмес, оор социалдык драма экенине күмөн жок. Ак кеме Айтматовдун эң оор чыгармаларынын бири. Ал жерде адатта балдар каарман катары алынат. Ошол эле Султанмурат эрте келген турналар чыгармасынан эске түшөт. Бирок бул жолу 7 жаштагы баланын зомбулуктун айынан кантип өлгөнү көрсөтүлөт. Айтматовдун стилдик өзгөчөлүктөрү да бар. Ал социалдык маселелерди эпизоддук түрдө чагылдырып, аларды чоң масштабта көрсөтөт. Чыгармадагы ар бир жеке трагедия коомдук трагедияга айланат. Бетме-бет чыгармасында Исмайылдын адамдык жүзүн жоготуп бара жатканын көрөбүз. Ал эми Мырзакулдун жана акыркы үйүн уурдаткан аялдын көйгөйлөрү жан кейитерлик. Ак кеме чыгармасында браконьерлик, үй бүлөлүк зомбулук, жакырчылык, аракечтик жана жарым жей томолой жетим өскөн балдардын жашоосу сыяктуу маселелер көтөрүлгөн. Бул чыгарманы ар түрдүү көз караштар аркылуу анализдөөгө болот. Анткени айрым адамдардын пикири боюнча окуянын аягында бир жагынан жакшылык бар. Нургазы таза, күнөөсүз бала. Ал колунда бар мүмкүнчүлүгү менен күрөшкөн, анын ички каршылыгы жамандыкка каршы турган. Чоңдордон жардам ала алган эмес. Зөөкүрлүк жана кайдыгерлик менен жуурулушкусу келген эмес. Аягында бул дүйнөнү таштап кетүүгө аргасыз болгон. Мен жок дегенде жамандыкка кирип кеткен жокмун жана өзүмдү өзүм бойдон калтырдым. Бул да татыктуу моралдык чечим. Анын үстүнө бала өз өмүрүн аябайт. Өзүн өзү өлтүрбөй, туурасы жөн гана балык болуп өзгөрүп, ак кемени көздөй сүзүп кетет деп ишенет. Бул символикалуу түрдө жакшы келечектин көрсөтмөсү катары каралат. Бул көз карашта дүйнө тилекке каршы оңдолбогон бойдон калат. Бирок бала таза жана күнөөсүз кала берет. Анын жаны да жамандыкка булганган эмес. Бирок башка адамдардын анын ичинде биздин көз карашыбыз боюнча кинону карап жамандык жеңип чыкканын жана баланын өлүмү менен эч кандай жакшы нерсе жок экенин көрүүдөбүз. Айтматов биздин оюбузча курчап турган дүйнөнү сынга алат. Анда момунчал өзүнүн кызына жардам бере албайт. Күн сайын күйөөсү анын көз алдында уруп согуп жатканын көрүп турат. Чатагында саганда жок кыпчы. Kızım durup жатса мен кантип чыдайм я? Кызыңды Кудай албайт. Айналайын балам, Оразгул. Bir айтыңды мага берсе айналайын балам. Ашан болбосун жага. Ошондой эле азыркы үй бүлөдөгү зомбулукка каршы заманбап чаралар иштебей калган. Көп учурда жабырлануучуларды ойлоп, коргоп, чын көңүлдөн кайгыра турган жакындары да агрессорго финансылык жактан көз каранды болуп калышат. Жамандыктан арыла албайт. Көп учурда коом агрессорду жактап калат. Кой уят, элемне дейт деген сөздөр менен дагы. Ошондуктан аялдарды коргоо үчүн кабыл алынган жаңы мыйзамдар деле ишке ашпайт. Эгерде алар системалуу түрдө эмес, ар бир күндөлүк иштердин бир бөлүгү катары каралып, башкача айтканда, көрсөтмө иш катары эптеп кылынды аталса. Мисал катары Асель Ногойбаевага мурунку жолдошу түрмөдөн коркутуу каттарын жазганын айта алабыз. Бул деле чындыгында абдан эле аянычтуу көрүнүш. Келгиле, Кыргызстандагы Улуттук статистика комитетинин 2023 жылдагы маалыматына кайрылсак, 7106 аял үй бүлөдөгү зомбулук боюнча кризистик борборлорго, аксакалдар сотторуна жана башка мекемелерге кайрылышкан. Жалпы катталган үй бүлөлүк зомбулук учурлары 13004. Изилдөөлөргө бардык шилтемелер бул видеонун сүрөттөмөсүндө тиркелет. Бирок ЮНИСЕФтин 2023 жылдагы кластердик изилдөөсүнө көңүл бурсак, 19,5% аялдар. Бул болжол менен 600 000 адам. Эркектер аялдарын урганы укуктуу деп эсептешет. Бул жерде видеону токтотуп, кунт коюп көңүл буруңуздарды өтүнөбүз. Жана бул фактыны жакшы түшүнүп алыңыздар. Кыргызстанда биз жашаган өлкөдө 7% аял күйөөсүнө каршы чыккан учурда күйөөсү аны урганы укуктуу деп эсептешет. 4% аялдар болсо, жасаган тамагы күйүп кетсе, күйөөсү урса дагы туура деп эсептешет. Ал эми эң таң калтырган жыйынтыктар Жарык нуру демилгесинин негизинде өткөрүлгөн изилдөөсүндө алынган. Анда 40%га жакын эркектер жана аялдар айрым учурларда аялдар урганга татыктуу деген ойду туура деп эсептешет. Эгерде коом ушундай көз караштарды карманса жана эркектерге аялдарды урганга уруксат берилсе, расмий статистикадагы 13 000 үй бүлөлүк зомбулук катталган учурлар чындыкка жакын экенине күмөнүбүз бар. Биздин пикирибизде бул сандар жүздөгөн миңдерге жетиши мүмкүн. Эгер сизге көрсөтүлгөн сандык маалыматтар ак кеме китеби жана тасмасы менен анчалык тиешелүү эмес сыяктуу сезилсе,
Биз тескерисинче бул маалыматтардын эң маанилүү экенин баса белгилегибиз келет. Себеби китеп жарыкка чыккан 55 жылдан кийин коомдогу зомбулук көйгөйлөрү дээрлик өзгөрбөй калганын көрүп жатабыз. Бул өкүнүчтүү жагдай болгонуна карабастан, чыгармадагы жамандык дагы деле жеңилбей келе жатканын көрсөтүп турат. Ошондой эле бул маселелердин убагында эч кандай чечими табылбаганы, бизге коом катары бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн бирге аракет кылышыбыз керектигин эске салат. Дагы деле көзү жетпегендер үчүн китептен жана тасмадан бир нече үзүндүгө кайрылып, бул социалдык маселелердин убакыттын өтүшү менен дагы деле курч экендигин байкайлы. Момун чалды көп акылдуу адамдар Элпек Момун деп аташкан. Бардык калың журтка белгилүү болчу жана ал бардык адамдарды таанучу. Момун кайрымдуулугу жана башкага кылт этпей кызмат кылуусу менен мындай ысымдалган. Ал башкаларга ар дайым жардам берүүгө, көңүл бурууга даяр болчу. Бирок анын эмгеги эч ким тарабынан бааланган эмес. Ошол эле алтын сыяктуу, эгерде кимдир бирөө аны бекер таратып жаткан болсо, алтындын эч кадыр баркы болбойт эле. Жүрөктүн тазалыгы жана адамдарга кызмат кылууга даярдык ошол заманда аз бааланса, бүгүнкү күндө да көп учурда бааланбайт. Бекер алтын сыяктуу эле. Карыз апа Момун чалга мындай деп айтат: эгер адамдын акысын алып койсо, ал адам эмес, эч ким эмес. Бул сөздөр бүгүнкү күндүн адамдарынын баасы тууралуу чоң суроо туудурат. Адамдын баалуулугу көбүнчө ийгиликтин атрибуттары менен өлчөнөт. Мисалы, айлык акынын өлчөмү, мүлккө ээ болуу сыяктуу. Ал эми акыл эстин тазалыгы же моралдык нормалар көп учурда эске алынбайт. Эгер ал сууга агып кетсе, өзүнөн көрсүн. Мен эч нерсе кыла албайм. Мага керек болгонсуп. Атасы энеси таштап кеткен немеге башка ишим жок калгансып, менин алым калбады. Бул сөздөрдүн артында чоң социалдык көйгөй бар. Бул көйгөй ата-энесиз же жарым жартылай үй бүлөлөрдө өскөн балдардын келечеги азыр да актуалдуу. 2016 жылы жасалган улуттук изилдөөнүн жыйынтыгында булардын 79% аялдар жана 81% эркектер үй бүлөнү бала менен гана толук деп эсептейт. Демек Орозкул 55 жыл мурун балдарынын жоктугунан кайгырып жаткан болсо, бүгүнкү күндө Кыргызстандын ар бир 5 адамдын 4-өсү үй бүлөнү баласыз толук эмес үй бүлө деп эсептешет. Эх, Беке эжем, канча жолу күйөөсү аны өлүмгө жакын урган, ал эми ал дайыма кечирип келет. Момун атам да аны ар дайым кечирет. Эмне үчүн кечирүү керек? Андай адамдарды кечирбеш керек. Ал жаман адам. А бул жерде керек эмес. Ансыз да күнүбүз өтөт. Эгер үй бүлөдөгү зомбулук боюнча канча арыздар кайтарылып алынары жана коомдун басымынын натыйжасында канча кылмыш иштери аягына чыгары тууралуу карасак, мисалы 58% аялдар жана 62% эркектер аялдар үй бүлөнү сактоо үчүн баарын курмандыкка чалууга даяр болуш керек деген пикирде. Бул негизинен зөөкүрдү кечирүү дегенди билдирет. Анда бул чыгарманын актуалдуулугу боюнча суроолор өзүнөн өзү жооп тапкандай. Ошентип ак кеме канчалык өкүнүчтүү болбосун, келечектен кабар берген чыгармалардан болуп эсептелет. Ал коом азыркы күнгө чейин эң аз дегенде статистикалык жактан жамандыкты жеңелектигин жана ал көчөлөрдө ичкен Орозкулдун сөлөкөтүндө күйөөсү тарабынан сабалган, бирок ага кайрадан арак сатып алып берүүнү улантып жаткан Бекей. Бирок боорукер ошол эле учурда колунан эч нерсе келбеген Момун чал. Болгон окуяларга макул болуп калган жана ушул бардык ыпластыктын зомбулуктун чордонунда 7 жаштагы бактысыз чүрпө дүрбүнү кармап, көзү менен жарык келечекти издеп, кайрадан кайтып келген жана бизди кечирген Марал энени, ак кемени же эч болбосо боорукер Жакшы Кулубек деген жигиттин жардамын күтүп турат. Момун чал эшиктин артында ыйлап жатты. Ал эми короодо кайрадан ичкен Орозкул, Бекей болсо жаңырта боздоп, Гүлжамал менен кемпирдин жалдыраган үндөрү, ый менен коштолгон өтүнүштөрү угулуп жатты. Бала болсо алардын ортосунан өзүнүн көркөм дүйнөсүнө кете берди. Бизди колдоп, лайк басып, каналга жазылып, досторуңузга айтып бериңиз. Кыргыз киносун сүйгүлө. Ал эми сиздер менен Evidence редакциясы болду. Келечекте кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.